Бул колумда турган кулпунайдын Флорида деген түрү. Ал эми акыркы учурда дыйкандар үчүн кирешелүү булактардын бирине айланган кулпунайдын сезону башталды. Ал эми дыйкандардын айтымындай эртеңден баштап кулпунайлар сатыкка чыга баштайт. Бир нече жылдан бери кулпунай өстүрүү менен алектенип келген Абдурашид Анакеев быйыл дагы 1 гектар жерге кулпунай эккен. Учурда түшүм кызара бышып, бүгүн эртең сатыкка чыгуунун алдында турат. Абдурашид Анакеев алдыда мээни такталып, киреше булагы артат деген үмүттө. Клубниканын 5 сортун өстүрөбүз. КСД сорттор деп коет. Бул КСД сорттор 1 жылда 1 жолу берет. Эрте бышар деп аталат. Бул ысык жерде жакшы болот. Былтыр мен мисалы 430 сомдон алып чыгып сатканмын. Аябай бизге бул жакшы 200 сомдон жогоруда дыйкандарды актайт, эселеп актайт. Ал эми 300-400 сомго сатуу бул аябай жакшы кирешени алып келет. Кулпунайдын кирешесин көрүүдөн мурун түмөн түйшүктүү талап кылат. Башкача айтканда дыйкандар чыгымга учурап калбоо үчүн бир нече ыкмалар менен алдын алуу аракеттерин көрүшөт. Азыркы биз көрсөтүп жаткан бул клубниканын Американский Флорида деген сорту. Америка Флорида сортунун КСД жана НСД сорт болуп экиге бөлүнөт. Бул КСД сорту 1 жылда 1 жолу эрте жазда эрте бере турган түшүмү. Бул аябай Европанын сорттору негизи майда келбейт. Кулпунайды өстүрүүдө негизи кыйынчылыктар кандай? Эмне кыйынчылыктар бар, эмне көйгөйлөр бар? Бул клубниканы негизи эң көйгөйлүү жери ушу жерди даярдап буго тартып туруп клубниканы отургузууга чейин эле. Отургузуп алгандан кийин бул жагы европейский вариант болгондуктан чөп отоо, сугаруу, дары берүү түйшүктөрү жеңилдеп калат. Мына азыр биз ак пленка менен кара пленканын айырмасында турабыз. Кара пленка аябай сонун болот. Кара пленка аябай ош жалабат баткенге болсо деле караны сунуштайбыз. Канчалык ысык болсо деле клубниканын тамырына зыяны жок. Тамыр клубника ысыкты сүйөт тамыры. Кара пленканын актан өзгөчөлүгү нымдуулукту кармайт. Ысыкты жакшы өткөрүп берет. Өсүмдүктөргө жагымдуу пленка болуп саналат. Кулпунайларды терүү иштери таң зарлап башталат. Ошол эле учурда аны терүүнүн өзүнчө ыкмалары бар. Клубниканы монтип туруп кармап туруп эзип терилип калып атат да. Мисалы терилгенде жумушчуларга айтылбаса бул монтип эле жулуп коет да. Жулуп койгондо могу жер кармалды, бүт жер эзиле баштайт экен да. Эгер мындай алып туруп кичине сабак менен терилсе, бул могу сабак жери именно суу болуп эсептелет да. Бул суу клубниканын эмесине эзилип кетпешине жардам берет. Ошон үчүн бул алыс жолго отправкага да жакшы да. Ошон үчүн муну тергенде да эч бир эме сырттан кармабастан ушул менен эле ящикке же контейнер жакып салынса, бул өтө көпкө чейин чыдап берет. Абдурашид Анакеевдин билдиришинче, чет элден дагы жергиликтүүлөрдөн дагы кулпунайга болгон суроо талап жогору. Өзгөчө кошуна өлкө болгон Казакстандын ишкерлери бизден кулпунай алууну адатка айлантып, талаадан эле жүктөп кетишет. Андыктан дыйкандар анын сапатын арттырып, табигый таза кулпунайларды өстүрүүнүн жолун издешет. Бул Калифорниядан келген сөл жандарды алып келип, чириндилерге, малдын кыгына жана тамак аштан чыккан отходдор жана жашылча жемиштердин чириндилери менен бул жерге карап жатабыз. Буларды бат эле 3 айдын ичинде обработка кылып салат. Бул нерседен обработка кылынып чыккан нерседеги жана химический жол менен берилген дары-дармектерди органический кылып туруп булар берет. Азот, фосфор, калий бүт бардыгы элементтери бар, ичинде бар. Жер семиртет. Буну жегенде өсүмдүккө эң биринчи жакшы өң берет. Кызыл болсо кызыл өңүн, андан кийин жакшы жыт берет, өзүнүн табигый жытын берет. Анан сактоо мөөнөтү, анан качествосу аябай мыкты болот. Маалым болгондой, кулпунайды тигип өстүрүү өзүнчө түйшүк болсо, аларды сатуу башка түйшүк. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу өсүмдүк өстүрүү жана багбанчылык боюнча чечимдерди ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Мухтар Чиналиевдин айтымында, кулпунайлардын басымдуу бөлүгү Казакстан менен Орусияга экспорттолот. Ал эми жашылча жемиштерди чек арадан өткөрүүдө өкмөттүк деңгээлде алдын ала сүйлөшүүлөр болуп жатканын белгиледи. Өкмөттүк деңгээлден баары эле жакшы эле болуп атат, бирок ошо кошуна мамлекеттер өзлөрүнүн процедуралары бар да. Мисалы бир жүк ташуучу фураны мисалы 20 мүнөт, жарым саат карап коет экен да.
Анан ошондон жанагы чек аранын кезек пайда болуп калаткан немелер көйгөйлөрү бар, бирок азыркы учурда анча чоң эмес. Мындан тышкары Муктар Чыналиев учурда Кытай мамлекети менен сүйлөшүүлөр болуп жатканын, ага ылайык Кулпунайдын акыркы теримдери Кытайга экспорттолушу мүмкүн экенин кошумчалады. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.